Салам достор, сиздер менен кайрадан мен Шергазы Турдукулов. Биз бүгүн жылдыздардын үйүнө барып маек курууну улантабыз. Бүгүн биз Анжелика Кайратовнанын үйүнө конокко келдик. Барыңыздар билгендей эле интернетте аябай талкуу жаратып жаткан 43 миллион сомго алынган үй деп талкуулап аткан үй дагы ушул үй. Анда эмесе биз ичине кирели, Анжелика айым менен маек куралы. Биз менен бир болуңуздар. Кандай эле келип калдык. Кандай алдыңарбы? Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Анжелика Кайратовнун үйүндө коноктобуз. Буга чейин айткандай эле, биринчиден үйүңүз кут болсун. Рахмат. Кош келипсиңер. Ушул үйүңүздө, куттуу үйүңүздө бүгүн маек куралы деп келдик. Рахмат. Биз ар дайым конокторду күткөнгө, тосуп алганга кубанычтабыз. Рахмат чоң жыл күтүп алганыңыздарга. Киргиле. Свет жок же, суу жок. Ой, бар, болот, суу да болот, свет да болот. Кичине күтүп тур. Алло. Свет, суу бар оңдолду. Биз жасаган жумуштарга 100% кепилдик беребиз. Абдан жакшы турбайбы? Дагы кандай кызматтар бар? Вольт компаниясы электромонтаждын бардык түрү, үй, офис, трансформатор, сантехникалык кызматтарды сунуштайт. Ошондой эле бизде окутуу курстары да бар. Эң башкысы, керектүү электрикалык каражаттарды биздин компаниядан ыңгайлуу баада алсаңыздар болот. Каражат жана кызмат үчүн 100% кепилдик берилет. Бар оңдолду. Керек болсо, жаңы салган үйүбүздүн дагы электрикалык монтаждарына буйрутма берип койдум. Эми тамак жаса. Ну, здесь надо как-то срезать, я вот свои слова, вот этот мысли не смогу. Были бы крутые мужчины, они бы больше, наверное, кантип эле бирөө менен жүрүп койсо эле ошодон акча алсын. Мен түшүнбөйм. Бул ачык эле сөз да, чындап алардан акча алып турган эмеспиз. Чындыгында. Потому что ты Анжелика, ты богатая, ты обязана дать. Себептигине бардык Анжелика жеген нерсени жегиси келет, сүйкөгөн нерсени сүйкөгүсү келет, кийген нерсени кийгиси келет. Ушул биз олтурган үй, азыркы сиз алган үй, тагыраагы карантинде негизги темалардын бирине айланды да. Бул сиздин кыялыңыздагы үй беле? Карантинде мейли билбейм, ар жыл сайын эле тема ар кандай эле келе жатат. Канча жылдан бери. Мен элдин ошол оозунда аябай талкууда болгонума ошол көп эле жыл болду. Тагыраак айтканда 13-14 жыл болуп кетти окшойт. Деги бир жыл баягы тема Анжелика деп башталган бир айдагы бир тыныгуу болгон эмес. Демек ошончолук элдин кызыгуусундамын, элдин назарындамын деп ойлойм. Анан карантинде билбейм, тынч эле келе жатканбыз, анан эмнегедир ошол мен эч кандай ойлоп турмун да, ошол жашап жаткан баягы ошол үй дагы талкууда болот депчи. Бирок кубандырганы көбүнчөсү аябай кубанышып, сонун экен, кут болсун, ага өргөң деп. Же менин аккаунтум жалаң позитивдүү эле инсандар болуп атпы азыр. Ошондой болду, бирок талкуу мага сезилген жок, чын айтайын, көп деле. Аны элдер эле билбесе, мага үйгө келип бир-эки курбум эле айтып атты. Айылда сиз деле талкуу кылып атышат. Теги стористке кичине эмеректериңиз түшүп калса токтотуп, көпкө чейин карашат экен. Ар бири баягы келемге чейин, шторга чейин карайт экен десем, ошондо ойлонуп калдым да. Ушунчалык аябай кызыгат экен деп. Анан баягы буюрса үй бүтсө, жакшылыгы менен тең бөлүшүп, ошол постко жазган болчумун, онлайн той берем деп, ошол нерселерди сөзсүз түрдө баягы жасайм, эл менен бөлүшөм. Себеп дегенде элдин жардамы менен жана ошондой эле эми жаап жашыра турган эч нерсем жок.
бардык нерсе менен бөлүшөм. Канчалык жаап жашасаң ошончолук сыр болуп эле, ошончолук дагы бир башка сенин жашооңдун авторлору пайда болор экен. Сенин тагдырыңдын сценарийин жазгандар пайда болор экен да. Ошон үчүн мен мына акыркы ушул жылы ачык бардык, мисалы азыр мына интервьюда отурам, мен эч бир суроодон коркпостон ар бир суроого жооп бере алам да. Ошондой жашоодо жашоо мен үчүн эң негизги да, бул жашоонун маңызын. Жакшы, анан өзүңүз буга чейин айттыңыз, өзүңүздүн каналыңызга эле ошол мен чын эле 43 миллион сомдук үйдө жашап жатамбы деп өзүңүз сурай бердиңиз да. Анан журналисттер бааны 2 эсе көбөйтүп айтыптыр депчи, ушул тууралуу бир аз токтолуп кетпейсизби? Ооба, эми албетте бул цифра, бул үйдүн баягы ошол жаңылыкка ошентип чыгышына себепкер инсандарды билем. Кандай максатта жасаганы мага дагы деле суроо бойдон калып атат. Бирок таң калыштуусу ошол балким эми баягы мактанып, көбүрөөк айтып койдубу. Эми журналисттер деле мындай караганда тегерегибиздеги эле достор да. Мисалы, менин тегерегимдеги 80% баары деле журналисттер болуш керек. Журналисттер алып баруучулар, эми эл назарындагы адамдар. Алар бир жерге отурса, бир жерден сөз кылат, бирөөсү дагы бир нерсе кылат. Сумма негизи үй менен иштеп, үйдү куруп, Бишкек шаарынын кайсыл жеринде жер канча турат экенин билген инсан, баягы эми көзүн жумуп алып эле ушакка берилген инсан эмес, реалдуу жашоодо жашап аткан инсан билет бул үйдүн баасын, бул жердин баасын, ушул 6,5 соттук жер Орто Сай айылында канча турарын билет. Анан кийин ушундай 300 чарчы квадрат метрге канча цемент, канча кирпич кетерин билген адамдар бар. Алар деле ойлосо керек да, ушу Анжелика мактанганын токтотпой койду. Мен мындай болуп калды да, отуруп алып туруп анан бир журналист эжеге чалгандай болуп калдым да, эжеке, ушу мен жөнүнө көп сөз болбой жатат, кичине бир үй алдым эле. Бир 200 бир белекет миң доллардын тегерегинде. Ошону бир 500 000 500 000 эле жазып койбойсузбу, кичине да талкуу кылалык деп чалып туруп, атайлап мындай жаңылыктын баарын өзүм таратып аткандай эле болуп атам да. Себеп дегенде карасак, ушу Анжелика сени мактанганың токтобой койду. Тиги болбогон үйүңдү 500 000 доллар, 43 миллион деп жаздырсың, эми что ты этим хочешь доказать деген сөздөр да. Баягы бүт хайптын баарын мен өзүмдү жаратат деп ойлошот элдер. Эми билбейм, ошондой экен да. Чындыгында ушу журналисттер деген көбүрөөк билет окшойт да, эмне актуалдуу экен по просмотрам. Сиз деле көрөсүз да, жакшы сүрөтүңүз жакшы чыгып калса, көбүрөөк лайк алат, көбүрөөк комментарий алат да. Анан кийин ошол Анжелика деген ат чыкканда, кайсыл бир сайт болбосун, көбүрөөк талкуу, комментарий жана көбүрөөк просмотр алат экен да. Это факт. Болгон нерсени болгондой айтыш керек. Демек, мени канчалык жакшы көрүшсө, ошол эле учурда жакшы көрүп аткан инсандар дагы мындай кичине жакшы көрүп, жек көрөт да бир эле моментте. Муну мен өзүмө айтып келген, бир интервьюда бир инсан өзүмө келип айткан депчи. Ушунча сени жакшы көрөм да, ошол эле учурда аябай момундай ичим күйүп кетет депчи, тызылдап кетет деп айтат да. Анан барыбызда эле ичкүйдүүлүк бар да мындай караганда. Баягы менин атымдын жанында миллиондогон цифралар, суммалар, жазуулар жазылып атканы бул эмне жаманбы? Бул сонун эле нерсе. Эмне үчүн биз ошол эле Шамил Алиауддиновдай болуп өзүбүздү триллионер деп атабашыбыз керек, миллионер деп атабашыбыз керек. Мен эгер кааласам эртең аккаунтума жазып коем триллионер Анжелика деп. Бирөө мага жок антип жазба деп урушабы? Жок. Эми ар бир инсан баягы бардык нерседен жакшы нерсени көрүш керек да. Мен чет мамлекетте эс алып жүрөмбү, жакшынакай кийинип жүрөмбү, кымбат кийинип жүрөмбү, ошол нерсеге биз сүйүнүшүбүз керек. Биздин кыз, биздин баягы кыргыз кызыбыз Миланда
шоппинг кылып жүрөт, эң дорогой бутиктерде деген кийимдерди алып жүрөт деп. Эмне үчүн бир гана ошол эле Орусиянын, Казактын, Өзбектин жылдыздары мактаныш керек. Биздин деле жылдыздар деле ошолордун баягы, мен ойлоймун, баягы кандайдыр бир деңгээлинде бизде арасында туруп коюшубуз керек. Алардан да кыйын болуп депчи. Бул деле бир намыс да мындай айтканда. Эмне үчүн Казактын жылдыздары миллиондогон суммаларга кымбат машиналарды тээп жүрсө, аларга деген мындай статуста мыкты, о круто да. А биз болсо деген баягы ошол нерсеге жетиштен дагы коркуп жашашыбыз керек болуп атат да. Мен кымбат машина айдасам эл эмне дейт? Окуй деп элечи. Мен сонун жашасам мен эмне деп айтат элдер деп эмнеге коркушубуз керек? Мен ойлойм бул жерде деген тескерисинче биз башкаларга үлгү болушубуз керек. Кыргыздар мына ушундай сонун жашап атат дегенде эле да, мен Анжеликаныкындай машина айдайм, мен Анжеликаныкындай үйдө жашайм деген бир мотивация деле болуш керек деп ойлойм элдердечи. Эмне үчүн мындай негатив деле алып көрүп атат? Мен ушул нерсеге азыр таң калып түшүнбөй жатам. Сиз туура айтып кеттиңиз, мамлекеттин баягы кызматкери эмесмин, мен мамлекетте мисалы айлык маянага иштеп аткан болсом, албетте таң калыштуу болмок да. Мунун айлыгы баланча, 3 кызына мынча акча кетет. Анан кийин мунун жашаган үйүндөгү баягы сатып алаткан үйүнүн мүлкүнө каяктан бул акча тапты деген баягы албетте суроо кызыгуу турушу мүмкүн да. Мындай караганда биз азыр кайсыл заманда жашап атабыз? Эшикте 2020-жыл. Заман такыр башка. Ким эле ойлоптур үйдө отуруп алып эле биз ошол элдин бир популярдуулугу дагы бизге акча алып келет депчи. Бүгүн ошондой заман болуп атат. Өзүңүздөр көргөндөй эле Америкадагы Риана деле дүйнө жүзү боюнча эң бай айым экен да. Ошону суктануу менен карай атабыз дагы. Эмне үчүн биздеги бай ырчы мырзаларды, айымдарды дагы карап, кийинки ырчылар да ошондой болуусуна мындай стимул, мотивация катары беришибиз керек. Беришибиз керек. Мен үлгү болгум келет. Мен үлгү болгум келет, ырчылар деген баягы жаман сөздөрдү уккам, чын эле айтайын. Мен 8 жашыман бери мына чыгармачылыкта келатам. 10-15 жашымда ошо ырчылар деген тойго гонорарга эмес, курсагын тойгузуш үчүн эле келишет деген сөздөрдү угуп келгем да. Баягы ушунчалык ырчыларга баягы акча деле төлөнчү эмес экен да ошол мезгилде. Эми өтө эле арзан. Тамак аш үчүн эле келет. Ошондой эле болгон. Бул эми ачык эле сөз, ошондой сөз айтып келишкен да. Анда мен билбейм, тойлорго да эмес, кичинекей болчумун да. Анан азыр болсо эми ырчыларга карата тойдун статусу каралып атпайбы? Бул тойго бул ырчы келиптир, а булардын ставкасын эл билет канча экенин да. То есть, престижно стало. Мен деле ошол көрсөткүм келет, ырчылык популярдуулук бизге кыялдарыбызды орундатканга дагы бир кандайдыр бир мына ушундай жолдорду түзүп берип атканын. Ырчы десе эле элдер аябай бай деп билишет. Ошондой эле болуп жашашыбыз керек деп ойлойм да. Демек, сиздин тоюңузда Мирбек Атабеков же Анжелика болсо, то у вас богатая свадьба дегенде, Ооба. Жакшы, кийинки суроо, Кудайга шүгүр көз тийбесин, кыздарыңыз жаныңызда, мына азыр бактылуу айымдын катарындасыз. Бирок ушул жашооңуздун эң бир оор учуру, жагымсыз жүрөктү ооруткан жылдар кайсы жылдар болду? Жаздыктан башымды албай ыйлаган жыл бул 2018-жыл болду. Мен бул жылды эч качан унутпайм. Адамдын жаны чыдагыс бир ушундай сыноо болуш керек деп ойлойм. Себеп дегенде мен мисалы көз жашымды ата-энеме дагы, кыздарыма дагы көрсөткөн жокмун. Мен акырын жылмайып пешке чыгып кетип эле машинада 3-4 сааттап катуу музыканы коюп, кыйкырып ыйлаган күндөрүм болгон да. Ушунчалык. Эмне үчүн ушундай болуп атат деп көп суроо Кудайга узата бердим, жалына бердим, сурана бердим, жакшы күндөр болсун астыда. Себеп дегенде квартирадан квартирага көчүп ушунча кыйналгам да. Баягы үй-бүлөдөгү туура эмес бир чечимдер болуп кеткен. Ошондо эмне болот, кандай болот, ошол үйүм болсо эле болду деп кыялданган болчумун да. Анан бирок маселе жакшы чечилип, сот тарабынан көп сыноо болду. Бизде бүгүнкү күнгө чейин дагы бир өзүбүздүн буга чейин баягы
ушундай эле үйдү келип тартып кетишкен, чоң баягы квартира. Баягы ошол дагы деле сотто турат азыр. Мындай айтканда мошенниктер да алдап, баягы бир күндүн ичинде бардык нерселерди жаздырып алышкан да өздөрүнө. Бир күндүн ичинде? Эч нерсең жок да, мындай ойгонсоң, эчтекең жок да. Анан ишенчек эткенбиз, адамдарга ушунча ишенет экенбиз, жүрөгүбүздү, жаныбызды ачып коет экенбиз да. Көрсө жашоо ушунчалык бир дагы жестокий деп коет да, мыкач адамдардан дагы турат экен да. Сенин балдарың дагы, сени дагы аябаган бир адамдар бар экен. Бирок Кудай жалгап, акырындан бизге кайтарылып келди. Ошол өз ишин мыкты билген инсандар бизге жакшы жардам берип, анан Кудайга шүгүр, кыялыбыз дагы ошондо квартираны алдык. Жарым жыл бою өзүм кошо аралашып, атам ошол үйдөн чыкпай ремонт жасадык. Өзүбүз аябай таттуу күндөр өттү. Ошондо баягы жан чыдагыс нерселер дегеним бул баягы биягынан мындай болуп атат, эчтекең жок калыпчы. Биягынан болсо элдер сени тутуп жеп атат да, тим эле. Бияга дагы көзүң келбейт, бияга дагы карай албайсың. Инстаграмга кирсем, каяктагы бир баягы айткандай антифанаттар чыгып алып, мен бир укмуш сүрөттөргө бетим чаптап, бир укмуш айтор кетти да, бир ушундай иш жүргүзүлгөн. Айтор сөз менен айтып берип, муну эмете албайм да азыр. Муну мен азыр баягы ошол мезгилде мен эч ким түшүнгөн жок. Азыр дагы мисалы ошондой эле хайп деп койгону менен, бирок негативтерден жабыр тарткан дагы инсандар бар да. Ошол эле эмгек сиңирген артисттер, эл артисттер деле бүгүнкү күндө сөз талкуу болуп атпайбы? Ошолор азыр мага чалып сурашат да. Ошондо кантип чыдадың элең? Биз азыр момундай болсо эмне кылалык? Бага бир кеңешиң айтып койчу деп, мен даже кеңешчи болуп иштеп калдым да азыр. Ошол жолдон өткөн адам катары. Жолдон өткөн адам катары. Анан мен бир гана айтам, Кудай бар. Бардык өз ордуна коет. Сабырдуулук керек. Бул сыноонун аркасында жакшы сонун нерсе турат. Ошон үчүн ушул сыноо болуп атат депчи. Ушул ырчылык, атактуулукта мындай ар кандай учурлар болуп өттү да. Анан кубанычы бар, кайгысы бар дегендей. Бирок эмнеге кайра эле ошол кыздарыңызды ушул жол менен алып бара жатасыз? Же өзүңүз аягына чейин туруп берем, колдоп берем деп бел байладыңызбы? Кайра эле ошондой болуп атпайбы? Шергазы негатив сүйлөп атабыз да кайра элечи. Мен ушундай позитив гана сүйлөгөндү азыр үйрөндүм. Эмне үчүн ырчылык кесиптен кайра эле сиз негатив издеп атасыз, негатив көрүп атасыз? Жаман жолдо, жаман нерсе дегендейчи. Жок, кайгысы бар, эми бардык эле иштин оор жеңил. Это же жизнь, бул жашоо да. Спортсмендердикичи ырчыларга караганда 10 эсе кыйын. Билесизби, канча жолу жаакка жеп, канча жолу жерге жатып, канча жолу тамак жебей, алы кеткенче алар машыгат. Анан аягында балким эми баягы моралдык жактан чоң элге талкууга чыкпаса дагы, алардын да тегерегинде канча деген душмандар бар. Ошол жерден ошол эле ковердун үстүндө жеңип атса дагы, тияка тартып коюп туруп ыйлаткан күндөр бар го спортсмендерди. Калыс чечим чыкпай. Калыс чечим жок болуп атпайбы? Ошол жактан канча деген сынгандар бар. Бул менин оюмча бардык нерседен биз баягы бардык нерсе реалдуу турмуштагы көрүнүш катары кетишибиз керек да. Мен чыгармачылыкта бир дагы жаман нерсени көрбөйм. Мурун балким айтышкандыр, ырчылар жеңил ойлуу, күндүр түндүр көчөдө жүрө берет деп, азыр деле мага айтып калат, сен көчө бойлогон энесиң депчи. Бирок эми эч ким мен менен жашаган жок да, биз ырчылар эртеден кечке эле көчөдө туруп алып ырдай бербейбиз да. Биз деген жашнакай кийинип алып, балким бирөөнүн жашылыгына барып, алар тойдо 5 саат отурса, биз 20 мүнөткө кетип чыгабыз дагы үйгө келе беребиз. Күндүр түндүр күз бою тойдон чыкпаган деле үй бүлөлөр бар го. Катташы көптөрчү мындай айтканда. Ошолор үйдө көп отурбайт. Тескерисинче. Биз деген жашнакай өзүбүздүн жүрөгүбүздөгү, жан дүйнөбүздөгү нерсени жасап, ошондон ырахат алып келип, үйүңдө ырды улам угуп, өзүнчө бир сонун дүйнөдө эйфорияда жашап атпайлыкпы? Бул сонун нерсе да, сонун китепте окугандай эле да. Эмне үчүн мурда ошондой баягы калып калган билбейм. Мисалы, мен ырчы болот элем, мен бийчи болот элем, бирок ата энем мени башка жака юристке же экономистке окутуп койгон деп кейгендер толтура го, доктор болуп калгам дегендерчи. Анткени ырчылык кесип деген бул деген баягы кесип эмес деп келген го. Бирок бүгүнкү күндө ырдаган,
алып баруучу болгон, бийлеген, активдүү инсандар дүйнө жүзү боюнча модада. Дүйнө жүзү боюнча сен акча табуу боюнча алдыдасың да. Мен ошону айткым келет да. Активдүү, таланттуу инсандардын жашоосу азыр. Уялбагандардын, оюн билдире алгандардын, сонун сүйлөп, сонун адамдардын башын бириктирип, сонун иштерге уюштуруучулардын заманы азыр. Бул реалдуу нерсе. Эми Анжелика Кайратовна сүйүүгө ишенеби? Абдан ишенет. Ишенсеңиз сиздин башыңыз айланткан сүйүү болгонбу? Жок, болгон эмес. Болгон эмес, Сиздин ушул азыр Парижде боло турган тоюңузду күтүп жаткандар бар экен. Бул да менин кыялым. Баягы бир турмуштан баягы экинчи турмушка өтүү бул өтө кыйын. Мырза болотпу, айым болотпу, экинчи турмушунан ажырашпаш керек да. Экинчи турмушта баягы чоң мындай точканы коюш керек. Же кайрадан мурунку үй бүлөнү жетелеп алып кетишиң керек. Эгерде баягы сен ошону туура көрүп атсаң. Мен көп үй бүлөлөрдүн кайрадан баягы ажырашкандар барып кайрадан үйлөнүшүп, кайрадан бактылуу жашап кеткендерине дагы себепкер болгом. Мен дагы ошол тараптамын. Көптөр эле ойлойт эме деп баягы сен элдерди ажырашууга чакырып атасың дегендечи, айымдар бойдок жашагыла, анан кыйынбы, иштегиле, өзүңөргө эле ишенгиле деген баягы феминизмдердин фразалары, феминисткалардын сөздөрүнүн такыр каршымын да мен. Ал тарапта эмесмин да, мындай айымдар күчтүү, айымдар колсо баары келет деп эле жатышпайбы? Баары бир айымзат баягы ар бир кылган кадамын, ишин эгерде бирөө мындай кандай десем, жөлөк таяк болуп, ошол эле баягы мотивация берип турса, ошондо дагы бир жакшы да, мындай иштериңдин алдыга кетүүсү. Жакшы колдоо сөздөрү менен ошол кыздарымдын атасы дагы бүгүнкү күнгө чейин колдоо көрсөтүп турат. Сен азаматсың, кыздарды мыкты тарбиялап жатасың деп. Азыр мисалы СМС-касын деле ачып окутуп берем. Бүгүн ошол 25 майдагы кыздарымдын ырдаганын көрүп аябай кубанып, сүйүнүп, жакшы сөздөрүн арнап келет. Мен баягы жакшы үй бүлөлөрдү дагы көрүп атам, кандай сонун бактылуу жашап жатышат деп. Мен ошону деген баардык элди ошол нерсеге чакыргым келет. Эгер үй бүлө эки жакка баягы бөлүнүп кетсе, үй бүлө эмес, бул эки инсан гана эки жакка басты. Алар өздөрүнүн жашоосун, турмушун улантып атат. Ал эми бала чаккада ата-эне бар. Көз өтүп кетмейинче албетте. Айтсаңыз, акыркы учурда социалдык тармактарда ушул үйдү кайсакчага алды деген суроолор аябай көп болуп атат. Бул биринчи, экинчиден ушул анча-мынча чиновниктерге дагы байланышы бар. Ушул чиновниктер каржылайт деп. Мисал алсак, өлкөбүздүн спикери Дастан Жумабеков жакында эле чыкты да бул маалымат. Ушул тууралуу айтып өтсөңүз. Бул эми чымчылаган суроолор башталды. Мен да мындай тыңыраак кылып чачымды байлабайм, мындайдан жооп берейинби? Эми биринчиден жаман кишинин жанында турганым жок. Экинчиден болсо мен эми гиф өткөргөндөрдүн эмеси окшоймун, лидери окшоймун. Бардык гифтерди биздин командабыз уюштурат да. Азыр полугодовой кетип атат. Ага чейин 4 муна ойноттук. Эми мен байкашымча көптөгөн депутат, министрлер азыр Инстаграмда аккаунттарды ачып, шайлоого карата активдүүлүк кылып подписчиктер топтоп баштаптыр да. Эми гифке катышуу бул 10 000 сом, 15 000 сомдун тегерегинде да. Мындай караганда эми жөн эле баягы инсандар деле катышып атпайбы спонсор болупчу. 100 спонсордун арасынан ошол бир атактуу инсандын атын көрүп калып эле ошондой эмне байланышы бар деп туруп интрига кой берип коюшкан. Түшүнгөн адамдар эми түшүнүп эле жатышат, эми күлкүмүштүү да. Баягы негативди кой берип аткандар болсо, негативди эле жазып атышат астына. Сол жүрбөсө ошо да бир байланышы бар да, бул ушундай анан желмогуз дегендей элечи. Эми ар бир адамды эле желмогуз кылып кое берсек болот. Кайдан акча? Ошо да баягы иштебеген, диванда 15 саатта буктаган адам туруп эле айтат да, бул да кайдан акча, менде акча жок дегендей да. Акча бар. Анын үчүн ошол акча табуунун баягы жолун издеп табыш керек, окуш керек,
Bunun üstünde дагы мисалы окуу дегеним бул өзүңдүн жөндөмдүүлүгүңдү өнүктүрүшүң керек, өрчүтүшүң керек да. Бир күндө бизде 4-төн 5тен сунуштар болот. Бул дүйнө жүзүнө белгилүү брендтер. Johnson's Baby'den баштап айтпай эле коеюн азыр эми реклама болуп кетпесин. Бул дүйнө жүзүндөгү таратылган чоң компаниялардын продукциялары. Ошол эле жана Pepsi Cola'га окшогондор да. Ошолор менен деле биз көптөн бери мисалы иштетип келатабыз. Ар кандай сырлары бар рекламалардынчы. Бир эле баягы брендтин жүзү болуш үчүн башка жылдыздарга канча акча төлөнөрүн билебиз. Акчаны баягы туура колдонсо, акча туура иш алып барат. Бул жерде кайра эле ошол бир нече банктар бүгүнкү күндө мага ишеним көрсөтүп, менин бизнесимди да колдоп жатышат. Менин ошол албетте бизде салон бар, үйүм бар. Ошолорду деле банкка коюп, көбүрөөк акча сурасаң берет экен да. Себеп дегенде аларга дагы менден жарнама керек болуп атпайбы? Эң мыкты банк деп туруп эле бир пост киргизгенибиз акча, а бирок налог жагына келгенде эми алар деген баягы мага зарплата катары төлөгөн жок. Алар деген мындай ыраазычылык билдирип атат да. Белек катарында мисалы банктар эмес, көптөгөн мисалы компаниялар. Азыр Казакстандагы көптөгөн компанияларга мен өзүм баягы пиар жагында жакшы билгендиктен алам дагы рекламаны. Кыргызстандагы бардык жылдыздарга мен рекламаны жаям да. Постторду киргизип бергиле, тинткиле, мындай реклама кылам, мынткиле деп. То есть мындай айтканда мен кандай десем, посредник эмес, мен ортодон акча жебейм, конечно, бирок алар деген мага көбүрөөк мендеги статистика боюнча менден жакшы бир сатуулар кетип аткандыктан ыраазычылык билдирип, сүйлөшүлгөн гонорардан дагы 2 эсе акча беришет да. Рахмат, сонун кетти депчи. Ошентип эле акчаны чогултсак болот экен, это безвозмездно. Мындай айтканда ошол гифтерден түшкөн дагы акчага мен айтам, мага кереги жок, подписчиктерим эле акча кетсе болду дейм, бирок баары бир сизге ыраазычылык билдиребиз, көптөрдүн бизнеси алдыга кетти. Мисалы үчүн мен кызматташкан компаниялардын 90%-ын бүгүнкү күндө тим эле бизнеси азыр монтип гүлдөп турган мезгили. Аябай көп клиенттер келди. Себептегенде бардыгы Анжелика жеген нерсени жегиси келет, сүйкөгөн нерсени сүйкөгүсү келет, кийген нерсени кийгиси келет. Ошондуктан мен дагы жаман нерсени жарнамалабайм. Чындап жакшы нерсе болсо, чындап сону реклама кылып коем. Эч качан биринчи акча сурабайм. Анан реклама болсо, киреше келсе, ошонун кандайдыр бир пайызын чын жүрөгүнөн мага чыгарып бере берсе, рахмат деп кабыл аларым. Мен былтырдан баштап быйыл дагы 50-ге жакын компания менен келишим түзгөм. Ошолор менен кызматташып атам. Демек, менин ай сайлык баягы келе турган акчамды эсептеп 10 жылдын аралыгында чоң ошол кредит, ипотека менен иш алып барып атам. Качан гана сен мындай ай сайын момунча акча табышың керек деп өзүңө цель койгондо, ошондон дагы көбүрөөк акча таап иштейт экенсиң да. Ниетиңди койсоң, Кудай ошого сени жеткире берет экен. Кудайдан сурансаң берет да. Эч качан бир алакан жайып Кудайдан суранган нерсемди Кудай мага мындай эметкен жок да. Берди да. Кудайым берди. Ар дайым орундатат. Ооба, кээде айтып атпаймынбы, мына отуруп туруп ошо Кудай эртең эмне болот деп бир такыр эчтеке жок болуп калган күндө дагы эртеси күн мага бир компания чалып эле, эми айта берейин ким? Берен Голд Ювелирдик компаниясы чалып эле мага дароо эле эң сонун баягы келишим менен мени Берен Голдтун жүзү кылып коюшту да. Ал акчаны алдым дагы кадимкидей дем алып туруп анан укмуш иштеп барасың да. Мисалы, ошол көптөгөн курулуш компаниялар, эми бунун бардыгы реалдуу нерсе. Ким менин жашоом менен жашабаса, ким мен эмне кылып атканымды билбесе, эми түшүнбөйт да акча кактан келип атат дейт. Акча мен кантип эле бирөө менен жүрүп койсо эле ошодон акча алсын, мен түшүнбөйм. Бул ачык эле сөз да. Бизди жаманаттык кылбаш керек. Мен энемин, менин 3 кызым бар. Эмне үчүн булар өздөрүнүн карындаштарын ошентип ойлобойт деп ойлойм да. Же алардын карындаштары бирөө менен таанышып коюп эле же эмне бирдеке алып атышабы өзүнө. Мен билбейм булар кимди көрүп ошол нерсени сүйлөп атат да. Бул жерде баягы эң негизгиси 30% акча керек.
взнос кылып туруп банканан калган акчасын аласың да, баягы банк менен ким иштешсе анын баардыгы эле билет. Ооба, мага взнос жагынан калп айтпайм, убактылууга дагы карызга акча берип турган инсандар бар. Бул менин эжелерим. Анан мен ушул комментарийни окугам, тегерегиндеги бүт ошол коррупционерлер жашайт болуш керек, тегерегиндеги адамдардын, кошуналардын деле кимдер хозяиндар экенин көрүп койбойсуңарбы деп бирөөлөр жазыптыр. Мен айткым келет да, бирөөсү дагы мамлекеттик кызматта жашабайт кошуналарымдык. Баардыгы эле бизнесте, баардыгы эле соода сатыкта тырышып, күнү түнү суукта үшүп, баягы оор жүктөрдү көтөрүп жүрүп, бир ушундай жашоого умтулган эле инсандар. Бул жерде деген болгону эле биздин үйлөрдү кайтарып турган баягы охранага ай сайын акча берет болуш керекпиз, балким ошондон эле укмуш кыйын бир статусту беретпи. А негизи 20-30 адам чогулуп эле баягы оптом товар алганда эле жерди алып туруп эле баардыгы макулдашып бир проект менен кооз жашнакка үйдү куруп туруп, баардыгы жашылдандырып, сонун нерсени жасаса болот. Бунун баардыгы реалдуу нерсе да. Биз караңгы болбошубуз керек. Ошол нерсени сурагым келет да. Баягы адам кактан акча таап атат дегенде эле бул адам баягы ылдый түшкөнү да, менин оюмча. Эч качан бирөөнүн деле мисалы айлыгын канча акча, айына канча акча табасың деп сурай албайсың го. Ошондой эле суроо болуш керек деп ойлойм. Капчыгына кызыкпаш керек бирөөнүн деңиз. Эми ар ким өзүнүн баягы эмесине, жөндөмдүүлүгүнө жашайм, билбейм, ар ким өзүнө жаккандай эле жашайт да. Мисалы мага бүгүн ай сайын коротконго мага 500 сомдон туура келсе, мен ошол эле жашоомду улантып берем. А жок, мага бул нерсе деген туура келбейт десем, анда мен ай сайын төлөй турган 5000-6000 долларымды таба тургандай иштешим керек. Ал үчүн деген кечке чейин тойго барып тура бербейсиң да, канча болсо да макул ырдайм дегендейчи. Көптөр эле ошо айтып атпайбы, силер тойлордо жүрүп элдин акчасын менен баягы жашап байгансыңар, эми элди баккыла дегенде мен ошондо дагы айттым да, биз ушул кайрымдуулук менен барган үй бүлөлөрдүн тойлорунда чындап алардан акча алып ырдаган эмеспиз, чындыгында. Балким биз деген ушундай эле бизнес жаатында кыйындардын тойлоруна барып, алардын жашаган деңгээлине, мисалы үчүн берип аткан ресторанына карата эле бир гонорар суратсак керекпиз. Анан ошол акчадан түшкөн нерсени биз кайрымдуулукка дагы жумушап атабыз, өзүбүзгө дагы жеткирип атабыз да. Эми бардык нерсени бир момундай апыртып-чапыртып эле караңгы болуп эле ушактай бербешибиз керек деп ойлойм. Ай сайын баягы Кудайым берекесин бере берет экен. Берем десе бере берет экен. Ал үчүн деген кереги жок, бирөөгө бирөөнү жармаштырып, анан бирөө менен жүрөткен, бирөөнүн бирөөсү мындай экен депчи. Бул акылы жок эле бир ою бир жерде токтоп калган эле адам ошол нерсени сүйлөп айтат да. Мындай баягы көрөгөч, акылман адам андай сөз кылбайт чындыгында. Мен курчаган 90% айымдардын баардыгынын өзүнүн жеке бизнеси бар. Баардыгы эле баягы сулуулук жаатында ай сайын жашнакай акча табышат. Алар дагы сонун татыктуу жашоодо жашайт. Баардыгы сонун унаада машина айдайт. Бирөөсүнүн дагы бир мындай акча бере турган жанагындай мырзасы жок да. Каржылай турган тагыраак. Каржылай турган. Биз апам жана мен кайрымдуулукта жүрөбүз. 90% кайрымдуулукка келген акчалар улар айымдардан. Мырзалардан эмес, анан могул жанагындай чоң кызматта отургандардан эмес. Алардын бирөөсү да чалып бизге 100 сом берип койгон жок. Мындай айткандачы, баардыгы эле мен деген иштеген айымдар жардам берди да. Демек буну менен эмне айткыбыз келет? Были бы крутые мужчины, они бы больше, наверное, обращались бы ошондой кайрымдуулукка акчаларды беребиз депчи. Көбүнчөсү эле айымдар акча таап атат. Сонунда.